Адахан Кимсанбаевич, а дегенде эле протокол деген нерседен баштагым келип атат. Анткени азыр протокол деген сөз ар бир адам түшүнгөндө эле түшүнбөгөндө эле протокол деп калды. Көбүнчөсү кабыл алышат экен, бул расмий келишим деп да кабыл алгандар бар экен. Анан протокол деп айтканыбыздын себеби азыр 39 протокол деп көп жаңыра баштады да. Өткөн жылы кол коюлган камчыбек Ташиевич тарабынан. Бул эмне деген протокол, жогорку кеңештин кабары барбы, деги эле сиздин кабарыңыз барбы? Бул эмне болгон протокол? Биринчиден жана өзүңүз айткандай протокол деп азыр экинин бир эле ушуну сүйлөп атат да. Кезинде ваучер дегендей. Кезинде ваучер берет экен десе, ваучер деген бул эмне экен деп таң калышчу да. Көрсө бул баягы көз моюнчулук эле кагаз болгон экен. Андан кийин эми 2 жылдан бери ковид деп койду эле, ковид деп эле пандемия деп, пандемияны билгени да, пандемия дегенди билбегени да ушундай деп сүйлөп баштады. Соңку кездерде эле пандемия деген сөздү адистер дагы туура айтып баштады да. Анан тажылуу вирус дешип, ошол сыяктуу эле азыр Кыргызстанда өтө катуу дүң болуп аткан сөз бул протокол деген сөз. Кээ бир белгилүү себептердин негизинде бул сөз абдан мындай бир көкөлөп көккө учуп кетти. Протокол деген бул партиянын ичиндеги жыйындарда дагы протокол түзүлөт. Айылдык жыйындарда дагы, көчө жыйындарында дагы 2 киши олтуруп алып келишим түзсө дагы ошону мындайча айтканда протокол деп айтып койсок болот. Кыргызда протокол деген конок тосуп алуу, кудалыкка баруу, күйөө баланы тосуп алуу, же кызды чыгарып коюу дагы бул протокол менен жүргөн. Бул эмне деген сөз? Кандай тосулат? Кудалар кантип келет? Кулдугум бар деп кандай ийилет? Ким сөз айтат? Ошонун баарын протокол деп коет. Бир сөз менен айтканда баскан турганын баары протокол. Эми баягы 39 протокол боюнча айтып атасыз. Эми 5 протокол бул Мадумаровго таандык болуп 5 протокол деп эле сайрап атып, эми 39га көчтү. Ал протоколду мен көрө элекмин. Бүгүн жыйын болот. Менимче ошол жыйын болгондо жашыруун түрдө бизге таратса керек. Ошондо таанышсак керек. Азырынча менин тааныштыгым жок. Социалдык тармактарда бул 39 протокол варухка жол берүү, коридор берүү деп дагы аябай маалымдоо каражаттарын айрымдар дагы жазып атышат. Балким ушул багытта болуп жүрбөсүн. Ошол багытта болушу мүмкүн. Себеп чек ара аныктоо бул оңой иш эмес. Ал кандай деңгээлдеги келишим болду, кандай деңгээлдеги протокол, себеп протоколдордун өздөрүнүн түрлөрү бар. Жумушчу топтун протоколу болот, жумушчу протоколу болот, расмий протоколу болот, өкмөттөр аралык протоколу болот, мамлекеттер аралык протоколу болот. Анан ошонун кайсы деңгээли? Эгерде жумушчу протокол болгон болсо, андай протоколдор 10-доп, 100-доп кол коюлат. Ал эч кайсы тарапты эч кандай милдеттемеге моюн сундурбайт. Ал юридикалык күчкө ээ болбойт. Өкмөттөр аралык протокол болот. А эгер өкмөттөр аралык протокол болсо, ал дагы келип парламентке кирүү керек. Мына өткөн жуманын аягында биз Күвейт өнүктүрүү фонду менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы протокол болду. Мен баса белгилейм, Кыргыз өкмөтүнүн эмес, Кыргыз каржы министринин эмес, Кыргыз жетекчилиги менен эмес, Кыргыз мамлекетинин атынан Күвейт өнүктүрүү фонду менен протоколго кол коюлган экен. Бизге белгилүү каражат бөлүп берүү, Ысык көлдүн айлампа жолун куруу боюнча. Мына ошол мамлекеттин атынан түзүлгөн протоколду дагы парламентке алып келди. Анан мен эми өзүнө тийиштүү маселе болгон үчүн айтып атат дебесин деп, кыргыз ушинтип жашайбыз да. Кокуй мындай деп ойлоп калбасын, мынтип ой кетип калбасын деп өзүбүздү өзүбүз этияттап. Кээ бир учурда этияттап койгон болсоң, аны алсыздык катарында көрөт экен. Себеп бүгүн канчалык маданияттуу болсоң, канчалык сабаттуу болсоң, сен жек көрүндүү болуп калбадыңбы? Себеп көпчүлүк башка тарапта болуп, анан биз экөөбүз сөз жүргүзүп аткан кишилер азчылык болгондон кийин алар коркунучтуу көрүнүп калат экен да. Ошол сыяктуу мен мындай бир жигиттерден сурадым. Кыргыз мамлекеттин атынан коюлуптур. Кол. Ушунча $1 миллион алабыз деп.
ратификация кылбай эле ала бербейсиңер, мамлекеттин атынан алып атпайсыңарбы десем, эгер ратификациядан өткөрбөсөк $1 да бербейт деди. Себеп эл аралык укук талаасында ушундай да, элдин өкүлү болгон парламент жактырмайынча бир да эл аралык келишим күчкө ээ болбойт. Ошол сыяктуу эми 39 болобу, 41 болобу, канчанчысы болсо ошончосу болсун, парламентте талкууланып, парламенттин добушун албагандан кийин ал протоколдордун баары азырынча толук кандуу күчкө ээ деп айтуу мүмкүн эмес.